пациент билбейт, пока оору баштала элек. Ошону аныктаса болот. Анан кийин жанагы айтканыбызда профилактика менен заниматься этип, оору баштала электе организмди өзүнүн күчүнөн пайдаланып туруп, ооруду жеңсек болот да. Башкача айтканда. А биз кандай? Пока жыгылып калганча докторго барбайбыз го. Мына мисалы ушул киши здоровый, жалгамасы жок, а? Туурабы? Кабыл болбойсуз, если мен просто өзүмдү как доктор катары көзкарашым айтам да. Мына мисалы ушул киши мына турат. Жакшылап карасаңыздар, оң желкеси бийик турат. Сол желкеси ылдый турат. Аяк атасыздарбы? Жакшылап карасаңыздар, мына могу трапециевидный мышца. Булчун шишип турат, бияк ылдый турат. Башты караңыздар. Жакшылап. Мына могу кулак ылдый турат, бул бийик турат. Моюн кишип турат. Туурабы? Эми врачка эмне берет бул? Бул дегени могу жактагы булчундар тартышып турат деген. Чыдасызбы? Бул жактагы булчундар тартышып атат деген. Ошонун эсебинде клинический эмне болот? Клинический боль. Боль. Эмнеге? Потому что бул мышцалар иштебей атат. Анын ордуна башка мышцалар иштеп атат. Түшүнүңүздөрбү? Аны биз мисалы медицинада айтпайбыз. Мына мисалы бул киши келип кол ооруп келсе, мен колумду ичем алам. Туурабы? Азыр бул киши келишимиш бар. Башым ооруп атат дешимиш бар, бели оорушумуш бар. А биз именно буякта, а причинасы каякта? Ошону табышыбыз керек. Мен азыр айтпадымбы? Эмоция, биохимия или структура. Мына боль бар дедик, туурабы? Мен мына мышца булчуну болгону, биз просто любой мышцаны тандасак болот. Биз дельтовидный, средний дельтовидный мышцаны тандайбыз. Мына турду, коңуз үстүнө коюп, анан бул булчун мозгко тиешеси жок. Бул киши управлять эте албайт. Башкача кылып айтканда, врач непосредственно адамдын, пациенттин денеси менен сүйлөшөт. Колуңузду кармаңыз, tutуңуз жогору. Кашып көрсөтүңүз. Мына күчү бар экен, а? Эми провокация дегени бар. Бул нормадабы жокпу? Просто булчундар эки жагын бирге жакындаштырасыз, түртүңүз. Стоп. Түртүңүз. Күчтүү болду, а? Негизи нормада болсо бул слабый болуш керек эле. Бул дегени бул булчун. Укорочен. Мындай кылып коебуз, эми текшеребиз. Түртүңүз. Слабый. Себеби укорочен биз тарттык да. Бул болбойт. Ладно, экинчисине келебиз. Караңыз, түртүңүз жогору. Норма. Предварительный. Түртөбүз. Мына бул норма. Эми ушул нерсе айтып атат. Эмоция, биохимия. Кантип билебиз? Ал ТЛ деген нерсе бар. ТЛ деген терапевтическая локализация. Терапевтическая локализация. Эмоция болсо, могу точкадан байкайбыз. Visceral нарушение болсо, бияктан. А если биохимия болсо, бул точка, биоэнергия болсо, бияктан. Башкача кылып айтканда,